Кыргызстандын учуру жана келечеги аттуу бүгүнкү конгрессти өткөрүү демилгесин Замандаш партиясы колуна алып, бүгүнкү күнү конгрессти өткөрүп жатат. Конгрессте 70тен ашык уюмдар, андан сырткары 20дан ашык Кыргызстанда жашап жаткан башка улуттардын өкүлдөрү катышып отурат. Бул конгресстин алдына койгон максаты болгону бир. Бул Кыргызстандын эртеңки келечеги. Эртеңки келечекте Кыргызстан кайсы жол менен өнүгүш керек, кайсы жол менен барыш керек, кайсыл жолдо бүгүнкү күнү биз өнүгүү жолун тандап алышыбыз керек деген чоң максат коюп атабыз. Конгресс аяктагандан кийин такай иштеп тура турган бир орган түзүлүп калса деген чоң үмүттөбүз. Бул конгресстин максаты эртеңки келечекте Кыргызстанда жашап жаткан баардык элдин образын түзүү, экинчиден Кыргызстан өз алдынча өнүгө турган экономикалык модель түзүү, үчүнчүсү болсо шартка, учурга ылайыктуу мамлекетти башкаруу системасын иштеп чыгаруу. Акырында кабылдана турган корутундуу документ бул Кыргызстандын эртеңки келечегине өнүгө турган бир өзүбүздүн сунуштарыбызды өкмөткө сунуштайбыз деген чоң үмүттөбүз. Конгресс эртеңки Кыргызстандын келечегин өнүктүрө турган бир жакшы бир ой пикирлерди иштеп чыгарат деген чоң үмүттөбүз.